Жети айлык болуп айына жетпей төрөлгөн балдардын 9 айлык ымыркайларкындай органдары толук өрчүгөн эмес. Алар жашоо үчүн ымыркай кезинен эле күрөшө баштайт. Ошондон улам эл ичинде 7 айлык балдар тың жана чыйрак келет деген сөздөр да айтылып келет. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү темабыз болсо, ара төрөлгөн балдарга кам көрүү деген теманын алкагында маектешебиз. Дал мына ушул тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыш үчүн телефондор 03222 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Сонбу Сайдаматова, Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын төрөт стационарын дарыгер неонатологу, жогорку категориядагы дарыгер, саламаттык сактоонун мыктысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Гүлжамал Акматова, аталган оорукананын дарыгер неонатологу, саламаттык сактоонун мыктысы, жогорку категориядагы дарыгер. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле айтсаңыздар, балдар эмнеден улам наристелер ара төрөлүп калат? Негизги себептери эмнеде? Ара төрөлүп калуунун себептери биринчи себеби социалдык, экономикалык фактор болуп эсептелет. Бул деген жашоо шартынын начардыгы, туура эмес тамактануу, анан оор шартта иштөө, сааттан кечке чейин мындай тике туруп иштеп, же жумушунда жакшы шарт болбогондуктан ар кандай химиялык заттар менен иштөө, ушул социалдык, экономикалык, анан үй шартынын начарлыгы, ушулардын баары социалдык, экономикалык фактор болуп эсептелет. Экинчи фактор социалдык, биологиялык фактор деп айтылат. Бул деген баягы эрте турмушка 18 жашка чейинки жаш куракта турмушка чыгуу, же болбосо 30 жаштан кийин турмушка чыгып, кеч турмушка чыгуу дагы ушул ара төрөп койгон себептери болуп эсептелет. Анан сырткары эркек адамдар 50 жаштан кийин балалуу болсо дагы ошо ара төрөлүп калышы мүмкүн. Андан сырткары жанагы клиникалык факторлор деп айтылат. Клиникалык факторлор бул энелердин өнөкөт оорулары, андан сырткары жанагы кош бойлуу мезгилдеги кабылдоолор, баягы поздний гистоз деп коет. Ошондой эле ар кандай кан аздоолук, кушка убакта баягы курч өтүүчү жугуш доорулар менен ооруса дагы ара төрөлүп калат балдар. Андан сырткары балдардын өзүнө тиешелүү болгон оорулар да болот. Унутуру эненин курсагындагы жугуш доорулар, унутур инфекция. Андан сырткары жанагы рез конфликтный беременность болот. Баягы рез немелери отрицательный энелерден дагы балдар ара төрөлүп калышы мүмкүн. Андан сырткары дагы ошого окшогон клиникалык факторлор дагы неме таасир этет ара төрөлүп калганга. Бир топ себептерди айтып өттүңүздөр да, негизинен ара төрөлгөн дегенде 6 айлык, 7 айлык, 8 айлык балдарды айына жетпей төрөлгөн, ара төрөлгөн балдар деп айтабыз да. Анан бул убакыттар аралыгында дене мүчөсү толук калыбына келбейт деп дагы маалыматтарды угуп жүрөбүз дегендей, медицина кызматкерлери түшүндүрүп берсеңиздер, кайсыл органдары калыбына келбейт ушул боюнча? Ара төрөлгөн балдар өзү ара төрөлгөн деп айтылгандай эле булардын органдары, системалары жакшы өрчүп жетилген эмес. Биринчиден алардын нервный системасын алсак, жакшы өрчүп жетилбегендиги үчүн бул балдар тез эле үшүп калат. Тез эле үшүп калат. Ошон үчүн мындай кичинекей айына жетпеген балдарды биз
күбөздерде багабыз, карайбыз. Склонный гипотермия деп коет да. Андан кийин булардын өпкөсү дагы жакшы өрчүп жетилбегендиги үчүн өзү адам дем алганда өпкөдө сурфактант деген биологически активный вещество болот дагы. Дем алып туруп демди чыгарганыбызда ошол вещество биздин өпкөбүздү катуу мындай ателектаз деп коет, ошого алып келбейт да. А бул балдарда жакшы өрчүп жетилбегендиги үчүн сурфактантта азыраак бөлүнүп чыгат дагы. Бала дем алып туруп, кайра демин чыгарганда баягы өпкө жабылып калат да, ателектаз пайда болот. Ошол жагынан жакшы өрчүп жетилген эмес. Ошондой эле булардын жүрөк кан тамыр системаларда жакшы өрчүп жетилбей, мышечный слойлору эки жеринде тешиги болот, жүрөктүн өзү. Ошол тешиктери жабылбай калат жакшы. Анан печени дагы, боору дагы жакшы өрчүп жетилбегендиги үчүн буларда баягы физиологический желтуха деген өтөт да. Анан ошону саргаруу. Ошондо билирубин деген бөлүнүп чыгат да канда. Боор ошону полный алып чыгып кете албайт да. Жана билирубин трансферазный связывание деп коет. Ошону бала боору жакшы связываться этип алып чыгып кете албайт да. Мындай балдар дагы узак убакытка чейин саргарышат. Анан пищеварить тамак сиңирүү системасында дагы булардын желудогунун объему, ашказанын объему жакшы мындай кичинекей болот дагы, соктору, ферменттери жакшы бөлүнүп чыкпаган болот булардыкы. Анан ошондой эле бөйрөгүктөрү дагы кандай секреторный функциясы, выделительный функциясы да жакшы өрчүп жетилбеген болот. Анан мындай айына жетпей төрөлгөн балдар ошондой эле инфекционный оорулар менен тез эле ооруп калышат. Склонный деп коет да. Тез эле эмелерди, инфекциялык ооруларды тез эле кабыл алышат. Иммунный системасы дагы жакшы өрчүп жетилбегендиктен. Жакшы. Айтсаңыздар, ушул ара төрөлгөн балдардын салмагы канча болот? Анан канча салмактан өтсө баланын, наристенин жашап кетүүсүнө толук мүмкүнчүлүктөр жаралат? Ара төрөлгөн деп өзү медицинада 22 жумалыктан баштап 37 жумалыкка чейин төрөлгөн балдарды ара төрөлдү деп эсептелет. Салмагы боюнча 500 граммдан 2500 граммга чейинки балдар. Ушу ара төрөлгөн болуп эсептелет. Ара төрөлүү медицинада 3 тепкичке бөлүнөт. Эң эле кичине төрөлгөн балдар 500 граммдан 999 граммга чейин. Андан кийин 1000 граммдан 1500 граммга чейин, 1500 граммдан анан 2000 граммга чейин деп ушундай немелерге бөлүп алып, тепкичтерге. Анан кийин ошо балдардын абалын төрөлгөндө прогнозировать этип, ошо каралат балдар, диагноз коюлат. Ошол канчалык салмагы кичине болсо, ошончолук ымыркайдын ошо системалары, органдары өсүп жетилбеген болот. Дагы ошого жараша мына 500 граммдан 999 граммга чейинки балдардын жашап кетүү мүмкүнчүлүгү бир 30%ке чейин болот. 70% случайда көбүнчө алар баягы өсүп жетилбегендиктен канчалык аракет кылбасак дагы алар өз алдынча жашап кете алышпай набыт болушат. Жакшы, анан телекөрүүчүдөн суроо келиптир, алгачкы суроо. Саламатсыздарбы, ара төрөлгөн балдар дейт. Жашап кетиш үчүн кандай дары-дармектерди колдоносуздар? Дары-дармек менен сактап калсак болобу деген суроо калыптыр да. Азыркы убакта ара төрөлгөн балдарга бизде жаңы технология боюнча сурфактант деген, жана мен айтып өттүм го, ошол чыккан, аны биз төрөлөрү менен 2 сааттын ичинде куюшубуз керек. Ошол өпкөнүн жакшы ачылып, баланын жакшы дем алып кетишине шарт түзөт да. Ошол сурфактант дарылары бар. Анан баланы жакшы өсүшүн үчүн бизде жанагы карап 2,5 килограммга чейин карап беребиз. Андан кийин үйүнө барганда өздөрүнүн да шартын
жакшылап ошол балдарды жашашына өздөрү да шарт түзүп жакшылап караса балдар жашап кетет. Бирок азыр Сонун Өмүржанның айтып өткөндөй 500 граммдан 1 килограммга чейин 1000 граммга чейин төрөлгөн балдардын жашоосу кыйыныраак болуп аталадычы. Анан 1,5 килограммдан өйдө жашаган, өйдө төрөлгөн балдарды жашоо алар жакшы эле жашап, жакшы эле өсүп жетилишет. Демек 500 граммдан 900 граммга чейин төрөлгөн балдарга сиздер 30% гана кепилдик бересиздер экен, жашап кетишине, ошондойбу? Жакшы, мына ушул балдар төрөлдү дейли, анан сиздерде жакшы бир шарттарды айтып өттүңүздөр. Кандай караш керек, кандай кам көрүш керек? Бул бала чындыгында айына жетпей төрөлдү, ага өзгөчө көңүл буруу, өзгөчө камкордук керек да. Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Бул айына жетпей төрөлгөн балдарды мына асыроо абдан түйшүктүү, абдан көп эмгекти талап кылган процесс болуп эсептелет. Себеби бул балдар жогоруда айтып өткөндөй бүт органдары, системалары өз алдынча жашап кетүүгө ылайыкташ элек болгондуктан аябай биринчи кезекте буларды тепловая цепочка деп коебуз, жана температурасын төрөлгөн моменттен баштап ар бир саатта, ар бир минутада текшерилип, ошо нормада туруш керек. 36,5 градустан 37-5 градуска чейин сактап, аларды üşүтпөй, андан кийин булардын тамак сиңирүү органдары да өсүп жетпегендиктен булар эми дем алып, саат сайын энергия сарпталып турат. Ошол сарпталып турган энергияны восполнять этип туруш керек. Ал үчүн азыркы убакта жаңы технология боюнча парентеральный питание деп коет. Себеби буларды биринчи эле сааттан абалдары оор болот, дем алуу органдары өсүп жетилбегендиктен буларды аябай энтигишип, кычкылтек менен дем алышып, керек болсо жасалма дем алуу аппараттарында жатышат. Ошондой мезгилде буларга ошо венасы аркылуу энергияны толуктап туруш керек. Ошо кычкылтекте дайым жылуу, нымдалган, таза, стерильный шарт болуш керек. Ушундай аябай чоң технологияны талап кылган процесс бул ымыркайлардын ара төрөлгөн балдарды асыроо. Ошондой процесстерден анан кийин балдарды биринчи убактарда булар салмагын ташташат 10%ге чейин, андан да көп салмак түшөт. Андан кийин төрөлгөндөгү салмактан дагы азайып кетиши мүмкүн, биринчи 1-3-4 күндө 10%ге чейин азаят салмагы. Андан кийин бул убакта балдар саргарышат, жанагы боордун функциясы да өсүп жетилбегендиктен, тамак сиңирүү начар болгондуктан ушундай оор немелерди, жана адаптационный периоддордон өтүшөт, өз алдынча жашоого ылайыкташып. Ошол убакта абдан көзөмөл катуу, тыкыр болуш керек. Ошо бир ымыркайды, ара төрөлгөн баланы мындай жакшы абалга алып келип, үйүнө чыгаруу процесси аябай чоң түйшүктү талап кылган. Канча убакыт сиздерде? Салмагына жараша, бул салмак эле биринчи критерий салмагы болот. Андан сырткары дагы бул бала кандай шартта эненин курсагында калыптанды, ошондой салмакка жетиш үчүн. Эгерде энеде жанагындай инфекциялык оорулар болсо, же кош бойлуулук мезгилде аябай кабылдоолору катуу болуп, оор гестоз абалында болуп, анан ар кандай угрожающий процесстер болсо, анан жашоо шарты начар болсо, жакшы тамактанбаса, ошондо эненин бүт организм аркылуу калыптанган ымыркай болот. Ошолордун баардыгы балага туура түздөн түз таасир этет дагы. Андан кийин биздин кароо процесстер кошулуп, анан кийин эми бир айлап, эгер өтө кичинекей немеде салмакта төрөлсө 2 ай, 3 айлап стационарда кароого туура келет. Анан кийин жанагындай 1,5 килограмм салмак менен 1 килограмм 500 грамм менен
анан жанагы адаптациясы жакшы өтүп, энесинин сүтүн жакшы неме алгылып, ухут жакшы болсо, мындай балдар 10 күн жакшы эмип калса, 20 күндөрдө деле үйүнө чыгарсак болот. Бул үйүнө чыгарган убакта да биз сөзсүз түрдө ошо ата-энесинин үй шартын карайбыз. Энесинин абалын, ошол баланы жакшы карап кете алабы, энесинин түшүнүгү кандай, ушуга окшогон көп факторлордун баарын эсепке алып туруп, анан кийин баардык немелерди үйрөтүп энеге кароонун бүт немелерин, сырларын айтып, түшүндүрүп, өзүбүз качан гана көзүбүз жеткенде гана үйгө чыгарып, чыгарганда да участковый врачтарга колдон колго өткөрүп, неме дайындап, Көзөмөлүндө болот экен, көзөмөлүндө болуш керек деп тапшырабыз. Жакшы, анан мына ушул ара төрөлгөн балдар кайсы бир убакыттан кийин мисалы ар бир органдары калыбына келбей, толук калыбына келбей төрөлөт деп айтып атпайсызбы? Айтып атпайсыздарбы? Канча убакытта ошол толук калыбына келип деп ушул боюнча айтып берсеңиздер мисалы. 1 жылбы же болбосо 2 жылбы кандай? Булар ар бир бала өзү чоң төрөлгөндөн Өзгөчөлүгү бар, ар айда психический жактан, физический, нервно-психический, физический жактан өөрчөнүп турат да. Бул недоношенный балдар деле ар айда өөрчөнүп турат да, 1 жашка барганда толук өзүнө келип, бардык орган системалары калыбына келип калат. Ошо 1 жашта. Жакшы, биз азыр болсо маекке тынуубу жарыялайбыз. Видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Балдар оорулары көбүнчө же жалаң гана балдарда кездешүүчү оорулардын тобу. Балдар ооруларына балдардын алгачкы жашындагы жана жугуштуу оорулар, карын, дем алуу органдарынын жана зат алмашуу бузулгандагы оорулар кирет. Боюнда бар аялдын ар түрдүү ооруларга чалдыгышы, туура эмес эс алышы, тамактануусу баланын түйүлдү кезиндеги өсүп жетилишине терс таасирин тийгизет. Ара төрөлгөн жана төрөттөн жабыркаган балдар өзгөчө багууну талап кылат. Аларда төрөттөн кийинки жабырлануулар, нерв системасынын оорулары кездешет. Ымыркай бала айлана чөйрөнүн өзгөчө жаңы шарттарына көнө баштаган кезде өтө этият болуу керек. Ушул кезде эмчектеги балдарда мээде кан жүгүрүүнүн бузулушу, мээге кан куюлуу, шал оорусу, асфикция, кемтик оорулары, гидроцефалия, микроцефалия, жаш балдардын флегмонасы, гемолиз, милана оорусу жана башка оорулар кезигет. Эмчектеги балдардын ичеги карындан бөлүнүп чыгуучу ферменттердин жетишсиздигинен жана тамактануу режиминин бузулушунан ич өткөк, таза аба жана күндүн нурунун жетишсиздигинен ити пайда болот. 1 жаштан 3 жашка чейинкилер жугуштуу оорулар менен көбүрөөк ооруйт. Мектепке чейинки балдарда жугуштуу оорулар, полиомиелит, кургак учук көп жолугат, бирок алар жеңил түрдө өтөт. Мектеп жашындагы балдар ревматизм менен көбүрөөк ооруйт. Өспүрүмдөр нерв, жүрөк, кан тамыр системаларынын жана ички бездеринин функциясынын туруксуздугуна байланыштуу алардын ишинин бузулушу кездешет. Сиздер ден соолук программасына түз эфирде ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биз ара төрөлгөн балдарга кам көрүү деген теманын алкагында маектешип жаткан керпезбиз. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 44 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда маегибизге кайрылып келсек, айтсаңыздар, мына ушул жогоруда сюжетте да айтылып кетти. Ара төрөлгөн балдарда кандай оорулар пайда болуп калышы мүмкүн, же болбосо ооруларга батка алып калышы мүмкүнбү? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Себептенде жогоруда айттыңыздар да, иммунитети дагы алсыз болот деп. Ара төрөлгөн балдардын иммунитети низкий болот дагы, алсыз болуп, ошон үчүн алар тез эле инфекциялык ооруларды жугузуп алат да. Бул балдарда сөз түрдө улантасыз, азыр болсо көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алсак. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Алло. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңуз болсо берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Мен Нокаптан чалып жатам. Атым Кадагүл.
Кош келипсиз. Мен 38-жылда дайыма кишире болуп турайм өзүңүздөрдө, ошо областной больницадачы. Соня анан мен сурайын дегенде, мен кызым төрөлгөндө 38-жылда сиз кандайдыр бир эме берген элеңиз да, витаминчи. Ошо витамин таасир этип, азыр кызым сонунда. 6 жаш болду, досторунан дагы өзгөчөлөнүп турат да. Ошону кичинекей кызыма да ичирсем болобу? Азыр кызым 2,5 жашта да, ошону сурайын дегем. Жакшы, суроо түшүнүктүү болду, Дайыма операция жолу менен төрөйт экенсиздерди. Эми балдар жана мен жогоруда айтып кеткендей эле ден соолугу күйгөнчө эненин ден соолугуна байланыштуу болгондуктан, эгер эне кошкат убакта жанагындай кан аздуулук менен ооруп же жана кошкат убактагы кабылдоолор, ооба, кош бойлуу мезгилинде кабылдоолор жана гистоз болуп, же болбосо кандайдыр бир шарты, тамактануу шарты начар болуп, же жана токсикоз болуп, талгак деп коет бизче, кусуп, ошондой болуп неметкенде, төрөлгөндө бала, төрөлгөндө балдарда билинет, мындай белгилери болот да. Баягы эмгеги абдан чоң болот, башында жанагындай жарыгы болот, бала незрелый болуп, көп ыйлап, эмгеги толуп турат, ошого окшогон белгилер болгондо биз баягы клиникалык белгилердин негизинде кошумча бала жакшы адаптация болуп, мына андан кийин өрчүшү, өсүшү жакшы болсун үчүн ошо витаминдерди сунуштайбыз. Азыр 2,5 жаш балама ошол витаминди берсем болобу дейт. Кандай витамин бергенсиз билбейм, азыр башкалардын балдарынан өзгөчө болуп чоңоюптур да. Мен жанагы Тяньши деген фирманын детский кальций деген немеси бар. Ал боздун немеси, биодобавка берипсиз. Боз биологиялык активдүү кошулмалары бар. Ичинде 17 кыл минералдардан турат. Ал боздун алтын медаль алган продукциясы. Мен ошону абдан мага жакты, себеби ошо көпчүлүк кайрылган убактарда ошону кошумча берсем, эненин сүтүнө кошумча. Андан сырткары энелерге да кеңештерди айтабыз, жакшы тамактануу боюнча, жаланган эмчек эмизүү керектигин түшүндүрүп чыгарабыз 2 жашка чейин. 2 жашка чейин эмчек эмизүү, анан 6 айга чейин жаланган эмчек эмизүү керек. Бир тамчы сууда бербей, соскаларга үйрөтпөй, өзү жакшы тамактанып, туура эмизсе, ошо балага керектүү, баланын өсүшүнө керектүү заттардын баардыгы ошо эненин эмчек сүтүндө болот. Керектүү убактарда ошо аз-маз кошумча минералдар, витаминдер берилет. Берки балага деле берсе болот, чоң балага деле, кийинки баласына деле берсе болот. Анын эч кандай бир мындай тетир жактары жок. Бирок дарыгерден кеңеш сурап, анан берген дурус, Жакшы, жогорудагы маекти улантсаңыз, кандай ооруларга чалдыгат? Инфекциялык оорулар деп айтып калдыңыз, Гүлжамалжы. Булдай балдар пневмония оорусу менен оорушу мүмкүн. Ошондой эле булда гидроцефалия болуп калышы мүмкүн. Баштын чоңоюп кетиши, жосо баштын кичинерип микроцефалия болуп калышы мүмкүн. Анан энцефалопатия деп коет. Баары бир недоношенный балдар гипоксические поражения головного мозга деп эме болуп калышы мүмкүн. Ошондой энцефалопат балдар болуп, ошондой деп дагы группа рискиге кошулат дагы. Буларды участокторунда артыкча көзөмөлгө алынат да булдайлар. Анемия оорусу менен, аскандуулук менен ооруп калышы мүмкүн. Жакшы. Кийинки суроо мындай: саламатсыздарбы? Иммунитети төмөн энеден кандай бала төрөлөт? Анан иммунитетти кантип көтөрүш керек? Кеңеш бериңиздерчи деген суроо калтырыптыр да. Бул деле жанагы эле иммунитет төмөн деген эми жанагындай. Кантип көтөрүш керек кош бойлуу кезде иммунитетти? Эми эң негизгиси туура тамактаныш керек. Кош бойлуу мезгилде кошумча ошо витаминдерди, минералдарды жеш керек. Кабыл алыш керек. Анан таза абада болуш керек. Андан кийин ошо лечебно-охранительный режим дейт. Аябай өздөрүн багындай ар кандай психикалык травмалардан этият кылыш керек. Өздөрүн кош бойлуу мезгилде эне абдан андай жакшы шартта болуш керек.
Анан менде кошумчам бар. Биздин менталитетибиз, биз өзү мусулмандар көбүнчө эмнеге эме коебуз, басым камыр тамакты көп жейбиз, күрүч тамакты көп жейбиз. Анан аны үчүн тамактарды да өзгөртүш керек. Кечке камыр менен күрүчтү жебестен бул жерде гречка, жана лоя, маш деген капусталарды ушуларды аралаштырып тамак кылып, тамак жеген тамактарында өзгөртсө иммунитети көтөрүлөт да булардынчы. Салат, витаминдерди, салаттын түрлөрүн жеш керек. Анан кийин туура тамактаныш керек, культура питанияда болуш керек. Бизде Тамактануу маданиятына көңүл буруш керек. Тамак, мисалы биздин менталитетте мындай тамактангандай жакшы, тамактангандан кийин сөзсүз артынан чай, коюу демделген чай, кара. Баш өзгөрөт. Анан кийин кант салган чайды артынан ичилет да. Ушулардан туура эмес. Себеби баа жеген тамактагы витаминдердин баардыгы пайдасыз болуп, организмге сиңбей сыртка чыгып кетет. Эгерде ошо жакшы тамактанып атканда чаңкаса, жөн эле кайнатылган кипяченый суу ичиш керек. Ал эми жана коюу демделген чай, кант салып ичкен чайларды кийин өзүнчө 1-2 сааттан кийин эгер ичкиси келсе, отдельный ичсе болот. Жакшы, саламатсыздар. Бул темадан сырткары эле суроо экен, ошентсе да жооп берип койсоңуздар. Мен кош бойлуу болуп дейт, анан балам ичимде ошол чарчап калган дейт да. Анан алдырып салган элем дейт. Кийин азыр болсо 3 айлык кайра боюмда бар дейт. Алла кандайдыр бир таасир берип балам өспөй калбайбы деген суроону калтырыптыр да. Эмне кылыш керек? Бул жанагы мен айткан жанагы медицина клиникалык факторлорго кирет ара төрөлгөндүн. Эгерде баштагысын ара төрөп, анан тез эле кайтара боюна болсо, өзүн аябай этият кылыш керек. Врачтардын көзөмөлүндө болуп, бул баласын дагы ара төрөп койгош үчүн жогоруда биз айткандай немелердин баардыгын аткарып, туура тамактанып, убагында көзөмөлгө барып, анализдерин тапшырып, ошо врачтардын көзөмөлүндө, тыкыр көзөмөлүндө болуш керек. Анан жана баланын да жакшы орган системалары жакшы өрчүп өнүгүш үчүн фолиевая кислота, йодомариндерди ичип туруш керек убагында. Жакшы. Соңку вакыттарда коомчулукта ара төрөлгөн балдар көбөйүп баратат, анан чарчап калган балдар көбөйүп баратат деген маалыматтар байма-бай эле айтылып келет да. Мунун себеби эмнеде? Эмне жашоо шартыбыз ушунчалык кыйынбы деген суроо жаралат да. Же болбосо биз ушул туура эмес тамактанып жүрүбүзбү? Себептерине токтолуп кетсеңиздер. Эмне үчүн соңку вакытта ушундай кырдаалдар көп катталып атат? Өзү статистикалык маалымат деле берсеңиз болот. Статистика боюнча өзү ар бир 10-чу бала ара төрөлөт. Бул деген 10%ден 12%ке чейин ушу акыркы бир 20 жылдары ушундай эле болуп келатат статистикачы. 10-12%. Биздин төрөт бөлүм боюнча областтык төрөт үйүн айтып атам мен. Анан бизге региондор боюнча бизде ошо ара төрөлгөн, жана айына жетпеген угрожающий немелер, ара төрөп коет дегендердин баардыгын бизге направлять этип, анан биздин төрөт бөлүмү, анан перинаталдык дагы неме бар, төрөт бөлүмү бар. Ушул эки төрөт бөлүмү мына Ош областы боюнча адистештирилген, ошо ара төрөлгөн балдарга адистештирилген неме болуп эсептелет, төрөт үйү болуп. Ошон үчүн бизде ушу 12%ке чейин төрөлөт. Жакшы. Айтсаңыздар, телегөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Ара төрөлгөн балдардын дейт, мындай аң сезими да жакшы өрчүбөй калабы, кругозору төмөн болуп калабы деген да суроо келиптир да ата-энелерден. Эми бул кароодон эме баардыгы Көз каранды, кароого көз каранды. Эгерде ошо биринчи күндөн жакшы неме адистер көзөмөлдөп, ошо балага биринчи күндөн жакшы неме караса, анан эң негизгиси бул энеден, үй бүлөдөн зависить этет. Үй бүлөдө жакшы шарт болуп, ошо баланы жакшы карап, убагында керектүү витаминдерди, минералдарды кошумча берип, анан эненин сүтү дагы жакшы болсун үчүн туура тамактанып, жаланганы эмчек менен багып, ушундай шарттарда балдар жакшы каралса,
1 жашка чейин, 1,5 жашка чейин өзүнүн сверстниктериндей эле өнүп өсүп ошо жетилип кетет. Демек, эгерде жакшы карап, жакшы камкордук болсо, балада эч кандай кабылдоолор болбойт деген ойду айткыңыздар келди. Адистерге сонун эже айтып өттү го. Сиздерде каттоодо турабы деги дайыма? Биздикилер уже участокко баргандан кийин неден ошондой ара төрөлгөн балдар көзөмөлгө алынып туруш керек дагы. Анан ошо энелерди чакырган убакта, мисалы чакырышат да ар айда, ар жумада, ошолордун айтканын кылып, баягы адистерден өткөрүп, балдарын каратып турса, балдар жакшы эле өөрчүп өнүгөт. Жакшы, мына ушул балдарды кароо, керектүү дары-дармектерди берүү ара төрөлгөндөргө бүгүнкү күндө министрликтен каралса керек, акысыз эле карайт да. Ооба. Жакшы. Акысыз эле. Анан бул эми ара төрөлгөн балдардын арасында көбүрөөк патология көбүрөөк болот да. Анын себептерин айтпадыкпы жогоруда. Ошол себептен Айына жетпегендиктен. Айына жетпеген балдарда көбүнчө өз алдынча төрөлсө, алар аябай органдары жакшы неме жанагындай нагрузкаларды көтөрө албай, төрөт мезгилинде дагы травма алып калат андай балдар. Анан жана өпкөлөр жакшы жетилбегендиктен жанагы немелер пневмопатия деп коебуз, олордун да последствиосу болот. Бирок ошого жараша кийинки немеси прогнозу ар кандай болушу мүмкүн. Бирок эң негизгиси ушул кароодон, эненин кароосунан неме байланыштуу да, эненин үй шартына. Анан кийин сөзсүз түрдө ошо медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө болот, убагында ошо баардыгын алдын алып, ошолорго жакшы туура фундамент түзүш керек. Жакшы, телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы, менин кызым 4 айлык дейт. Анан мүлктөрү дейт агарып калат дейт. Көп эле убакыт болуп калды бул нерсеге дейт. Анан ичи катып жатат, иммунитети төмөн болсо да ушул нерселер катталабы деген суроо калды. Ичи Мүлктөрү агарып калат. Мүлктөрү да агарган молочницаны айтып атат окшойт. Эгерде бала ооруп антибиотик алса, ошондой неме молочница болушу мүмкүн. Же болбосо эне өзү деле носитель болушу мүмкүн неменичи, грипповый инфекцияны. Эгерде дайым эле ошондой боло берсе, анда текшериш керек, энесин да текшериш керек. Кимдерге көрүнүш керек? Эми ал өзү көзөмөлдөгөн врач эле неметет, участковый врач эле направлять этип, аны обследовать этип, себебин аныктап, анан кийин эгер өнөкөт болуп утуру кайталана берсе, анда энесин, биринчи энесинин сүтүн текшериш керек. Немеге бакта септеп коет. Ич катуу боюнча деле ошол. Эгерде бала төрөлгөндө антибиотикти көбүрөөк алган болсо, же болбосо жалаң эле эмчек менен эмизбей кошумча тамактарды жанагы искусственный питаниени аралаштырган болсо да ичи катышы мүмкүн. Анан энесинин жанагы диетасынан да зависит этет. Эгер энеси көбүрөөк жашылча жер жемиш, мөмө жемиштерди жесе, немелерди, камыр оокаттарды көп жесе, клетчатканы аз неметсе, салаттарды аз жесе, ичи каткан балдардын көбүнчө энелеринин да ичи катат да. Ошол себептен комплекстүү түрдө караш керек андай случайдычы. Демек, дарыгерге сөзсүз түрдө караныш, көрүнүш керек экен. Жакшы, мына ушул ара төрөлгөн балдарга эмдөөлөр мүмкүнбү? Себептенде эмдөө болгондо, мисалы, вакцина алган учурда дагы дени соо балдар деле, айына жетип төрөлгөн балдар деле температура чыгып, бир аз кыйналат дегендей да. Ошол нерсени көтөрө алабы ара төрөлгөн балдар? Ара төрөлгөн балдар деле көтөрө алат. Биз прививканы эгер бала 1500 граммдан ылдый төрөлсө, ошол гана балдарга прививка кылбайбыз. Ал эми 1500 граммдан өйдө төрөлгөн балдардын баардыгына прививкага бергенге болот. Буларда эми кандай десем, любой балада прививка алгандан кийин температура чыгат. Бул нормадагы эле көрүнүш. Анан баласы ошо участокто көзөмөлгө алынганда прививканын алдында сөзсүз түрдө иммунологко барып, консультация алып, анан алса да болот. Жакшы, демек баланын саламаттыгына көңүл буруп, анан ошондон улам
эмдөөгө барса болот экен. Саламатсыздарбы? Менин балам 4 айлык, чач чыкпай атат. Эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырыптыр да. Кээ бирлерде бар го, мисалы чачы алсыз болуп, чачы чыкпай же болбосо түшүп кайра чыкпай калган учурлар да кездешет да. Ушул Витамин Д'ни ичиш керек. Булар ошо кальций жакшы өрчүп жетил эме. Мындай балдар эшикке кандай десем, чачы түшүп чыкпай атса, значит бул балада кальций жетишпей аткан болуш керек. Ошон үчүн витамин Д деп айтып коет. Аквадитрин же болбосо каледан деген дарылар бар. Ошону участковый врачы менен сүйлөшүп, ошону кабыл алса. Албетте сөзсүз түрдө дарыгердин сунушу менен кабыл алсын. Жакшы, саламатсыздарбы? Мен кош бойлумун дейт. 25 жыл болуп калды. Анан ультра үндүк изилдөөлөрдөн өтсөк, баланын салмагы жетпей атат. Эмне кылышыбыз керек? Кандай учурда баланын салмагын көбөйтөбүз деген суроо калтырыптыр да. Кандай жооп бересиздер? Бул деле ошо өзү туура тамактаныш керек. Биринчи ошо неме кээде ошондой задержка менен да төрөлөт, жакшы тамактанса делечи инфекция болушу да мүмкүн. Ошол текшерилиш керек, жакшылап женский жактан ошо инфекцияны да текшерип көрсө болот. Эгерде задержка внутритробное развитие болуп атышы мүмкүн да. Анын бирден бир себеби ошо внутритробный инфекция да болушу мүмкүн. Анан кийин жана маточный плацентарный кровообращениеден да зависит этет. Тамактануудан ушуларды неметсе болот. Кийинки суроо мындай деген суроо келиптир. Көп берилет бул суроо. Саламатсыздарбы? Балам башына жол түштү. Эмне кылышым керек? Кандай витамин берем? Демек, азыр күн ысыкта деле берсе болобу же болбосо күнгө эле алып чыккан турусузбу? Мурда масляный раствор бар эле, азыр спиртовый раствор, ошол аквадитрин бар. Ошону 1 каплиден круглый год принимать этсе болот деп айтылат. Күн ысык болгондо деле. Күн ысык болгондо деле 1 каплиден. Бирок аны дагы ошол участковый врачы менен сүйлөшүп, ошол витамин Д'ни колдонуш керек. Анан көбүрөөк сыртка чыгыш керек. Азыр күн ысык калып, өзү любой убакыт эле жылдын 4 мезгилинде деле баланы эшикке алып чыгып, таза абага алып чыгып эметип туруш керек да. Прогулка кылып туруш керек. Анан кайсыл убакыттагы күн бала үчүн пайдалуу? Мисалы, ара төрөлгөн балдар, дени соо балдарды мисалы биз пайдалуу күндүн нурун алып калсак экен, деп аракет кылабыз да. Эртең менен алып чыккан дуруспу? Кайсыл убакыттан кайсыл убакытка чейин? Эми күн жакшы жайылып чыкканда саат 1-9дан кийин 11-12ге чейин алып чыкса жакшы. Ушул балада өзүндө естественный витамин Д пайда болуш үчүн сөзсүз түрдө бала ачык абага чыгып, баланын денесине ошо күндүн нуру түшүш керек да. Ошондо өзү организмде өзү неме болот. Витамин Д неме болот, пайда болот. Жакшы. Анан кийин ошол эртең менен кечки маал саат 4төн кийин жайкы мезгилдерде ошо алып чыгыш керек балдарды прогулкага. Айтсаңыздар, бул соңку суроо, мисалы азыр мөмө жемиштер бышты да, ара төрөлгөн балдарда ич оору болуп калышы да мүмкүн, ич өткөккө калып калышы мүмкүн да. Эне дагы ошол мүнөздөп тамактанып туруш керекпи бул убакытта? Өзү эне төрөгөндөн кийин энелерге Кыскача, бананды, алманы жесе болот дейт. Анан жанагы дарбыз, коондорду дагы запрещать этет. Анткени баланын ичи өтөт, же өзүнө дагы ичин өткөрүп инфекция жууп калышы мүмкүн деп ошолорду уруксат берилбейт. Башка тамактарын любой жей берсе болот. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Сонбү Сайдаматова, Ош областаралык Бириккен клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын дарыгер-неонатологу жана ошондой эле кийинки коногубуз Гүлжамал Акматова, аталган эле оорукананын дарыгер-неонатологу болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы бир маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.